Урматтуу айыл башчылар, кутмандуу кечиңиздер менен. Эми мындай алтындар. Бардыңыздар, өзүңүздөрдүн группаңыздарга, айылыңыздардагы бизнесмендерге, элибизге бардык түшүндүрүү жүргүзүңүздөр. Лейлек районунда жана Кадамжай районунда өзгөчө кырдаал киргизилет. 1-апрелден 4-апрелге чейин, 3-апрелге чейин болот. 4-апрел күнү ачылат бар жок. Себеби бул өзгөчө кырдаалдардын киргизгенин себеби учение жүрөт, учение. Коргонуу боюнча окуу жүрөт. Жаранды коргонуу боюнча окуу жүрөт. Ошондуктан блокпосттор коюлган. Андан беубак бемаал эле бардыгы айылдан чыга бербесин. Бири, экиси, үчү күнү кечки саат 8-ден эртең мененки саат 6-га чейинки кыймыл аракеттер токтолот. Коменданттык саатты бардыгыңыздар билесиздер. Түшүндүрүп коюңуздар элдерге. Базарга барат эдем саат 5-те же түндө калып чыгып алып же ашка барат эдем же баняга барат эдем деп түндө жүрбөсүн. Бардык группаларга айтып коюңуздар. Бири, экиси, үчү коменданттык час саат болот. Чочубасын, учение жүрөт, анча-мынча бронемашиндар жүрөт, автоматтар атылышы мүмкүн, ошондуктан эч кандай чочулуу болбосун. Провокация болбосун. Себеби бул граждандык коргонуу боюнча учение болуп атат. Баткен областында Кадамжай району жана Лейлек районунда болот. Ошондуктан айтыңыздар, кечки саат 8-ден эртең мененки саат 6-га чейин эч ким эч жака чыкпай эле койсун. Кафелер, магазиндер да жабылат. Баня, саня деген токтойт. 4-төн баштап кадимкидей эле жүрө бересиздер.